Аша бийлигинин жалдама судьясы Оморованын артынан далайы кызматтан кетеби? Ак үйдөн түшкөн буйрукту түз аткарып көнгөн Октябрь райондук сотунун судьясы Оморованын кызматтан алынышы коомчулукта жакшы эффект жаратты. Бул айым бийликтин оппозиционер журналист Нарын Айып жана жарандык активист Мавлян Аскарбековго карата доолорун кожоюндардын пайдасына чечип берген. Президент Жээнбековдун сотторду тазалоону дал ушул судьядан баштаганы кызуу колдоого алынууда. Активисттер жада калса буга окшогон ыйык мантияны булгаган судьялардын тизмесин түзүп, президенттик администрацияга жөнөтүүгө үлгүрүштү. Элге төбөсү көрүнгөн коомдук ишмелер сот реформасы чындап ишке ашаарына көздөрү жете баштаганын тынбай комментарийлеринде айтып жатышат. Сапар Исаков элге эмес, КСДПга гана кызмат кылабы? 12 апрелде өкмөт башы Сапар Исаков парламенттеги КСДП фракциясынын алдында 2017 жылга карата өкмөттүн отчетун берген эле. Ошондо депутаттар Чүй облусунда убада кылынган социалдык объектилер курулбай атат деген сыяктуу сындарды айтышкан. Ал эми 13 апрелде өкмөттүн отчетун угууну парламенттеги Өнүгүү Прогресс, Ата Мекен жана республикада журт фракциялары пландашкан. Өкмөт башынын өзү катышуусун суранган телефонограммада жөнөтүшкөн. Бирок Исаков 3 фракциянын бул өтүнүчүн аткарбастан Чүйдүн райондорунда зуулдап жетип барып, курулушу бүтпөй аткан социалдык объектилерди бүткөрүп беребиз деген убадаларды кат-катынан берип жүргөнү маалым болду. Мындан улам суроо жаралат. Сапар Жумакадырович эмнеге өкмөттүн отчетун бир гана КСДП фракциясынын алдына берет дагы башка фракциялардын чакыруусуна моюн толгоп коет? Же ал эл үчүн иштей турган өкмөт башы эмес эле жалгыз КСДП үчүн иштей турган өкмөт башыбы? Аскар Шадиев менен Айбек Калиев ооруканага түштү. Мурдагы вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев улуттук кардиология бөлүмүндө дарыланууда. Ал эми улуттук энергия холдинги ачык акционердик коомунун төрагасы Айбек Калиев жүрөгү ооруп, президенттин иш башкармалыгына караштуу клиникалык ооруканасында жатат. Бул тууралуу айрым булактар маалымдашкан. Эки чиновник тең учурда УКМКга сурак берүүдө. Айбек Калиев Бишкек жылуулук электр борборунун модернизациялоого кеткен 386 миллион доллар боюнча суралып жатса, Аскарбек Шадиев КМШ өлкөлөрүнүн парламенттик ассамблеясына кетчү Чыңгыз Айтматов сыйлыгына 30 миң доллардын желип кетиши боюнча суралууда. А бирок коомчулукта мындай аракеттер жазадан качуунун амалы катары каралып, жеп алгандардын мамлекетке кайтаруу туурасында маселеде айтылып келет. Шадиев менен Артыкбаев мырзалар Калиевди крайний кылышабы? Энергетиканын мурдагы эки министри күнөөнү дагы бир мурдагы министри Айбек Калиевге оодара салчудай болуп турат. Ушундай да болобу? Мунун сыры бар. Аскар Шадиев менен Осмонбек Артыкбаев өтө бай чиновник бизнесмендер. Ал эми Айбек Калиев болсо эч кандай байлыгы жок, жарды чиновник. Айтмакчы, Айбек Калиев Кытай кредити боюнча документтерге кол койбоптур. Жаңы ТЭЦ-ин ачылышына гана катышыптыр. Муну УКМКнын антикоррупциялык кызматынын жетекчилиги эң сонун билишет. Анда эмне үчүн документтерге кол койбогон Айбек Калиевди камашмакчы? Эмне үчүн бардык каржылык документтерге кол койгон Аскар Шадиев менен Осмонбек Артыкбаев эркиндикте жүрүшөт? Бул суроого АКСтин жаңы жетекчиси Сагынбек Исмаилов жооп бере алабы? Эл адилеттүүлүктү күтүүдө. Албек Ибраимов Ош базары тууралуу шашкалактык кылып чындыкты айтып салды. Ош базарын шаардын четине көчүрүү долбоору иштелип чыкты. Бул тууралуу бүгүн Бишкектин жолдорун оңдоо иштери боюнча жүргүзүлгөн рейд учурунда мэр Албек Ибраимов билдирди. Ош базары соода түйүндөрүнө толгон. Мындай соода жайлары айланма жолдун жанында жайгашышы керек, деди Ибраимов. Бизге жеткен маалыматтарга таянсак, буга чейин Ош базарына чоң супермаркет салынат деген сөз мындан 4 жыл мурун тараган. Бир эмес 3 жолу өрттөнгөн Ош базарына салына турган супермаркеттин ээси чыдап турсак серейип өз эле чыгат. Бүгүн Ош базардагы Берекет соода борборундагы чыккан өрт кокустук болбогонун жабырлануучулар көз жашын төгүп айтышууда. Баса Албек Ибраимовдун Ош базар көчүрүлөт деп ыкчам билдирүү бергенине караганда чындап супермаркет салына тургандыгы жана өрттүн ары жагында бир кожо тургандыгы билинип эле калды окшойт. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине Кожобеков кожо болобу? Ошентип УКМКны 2015 жылдан бери жетектеп келген Абдирисегизбаев кызматтан алынды. Жээнбековдун аны кызматтан алуу боюнча чечимине эл ыраазы эле болуп калды. Эми анын ордуна келе турган адамдар тандалып жатканы маалым. Айрым маалыматтарда УКМКнын жаңы кожосу болуп Асылбек Кожобеков келет дешүүдө. Ал 1993 жылдан 2010 жылга чейин УКМКда эмгектенген. Болгону ортодо 2 жыл башка кызматта иштеген. 2010-2013 жылдардын аралыгында бажы кызматынын төрагасынын орун басар болуп турган. Ал кызматтан бошогон соң 2017 жылга чейин кайрадан УКМКда иштеген. Дагы бир талапкер катары жакында эле мурунку орун басар Болот Сүйүнбаевдин ордуна дайындалган Кадыркулов дагы айтылууда. Ал буга чейин Ош облустук УКМКнын башкармалыгын башкарып келген. Кимиси келсе да мамлекет үчүн иштей турган мекенчил, таза инсан келсе экен. Чүйдүн мурунку прокурору эми жогорку кеңештин депутаты.
Казакстанда аткезчилик бизнеске шектелип кармалып жаткан Дамирбек Асылбек уулу Казакстандын жараны экендигин далилдеген документ борбордук шайлоо комиссиясына келип түштү. БШК эми аны депутаттык мандаттан ажыратуу боюнча маселени карап жатат. БШКнын маалыматында Дамирбектин ордуна Кыргызстан партиясынын Чүй облусунун мурунку прокурору болгон Руслан Чойбеков депутат болуп келери айтылат. Бишкекте көчөлөр желин бөтөлкө кошулуп жасалып жатса, анан кайдан сапаттуу болот? Бишкекте айрым көчөлөр жасалып, оңдолуп бүткөндөн көп өтпөй жазда эрген кар менен кошо эрип жатканын буга чейин көп эле айтып, көп эле жаздык. Себеби жол салууда коррупциялык схема укмуш экенин Эштекбайдын энөө баласы да эң сонун билет. Бүгүн болсо кесиптештерибиз береги асфальт жолдун алдында желин бөтөлкө турган сүрөттү тартып интернетке чыгарышты. Ал сүрөт Бишкектин Орозбеков, Куренкеев көчөлөрүнүн кесилишинде тартылган экен.